14-июнь бүткүл дүйнөлүк донорлор күнүнө карата Жалал Абад шаардык мэриясында кан тапшыруу акциясы өттү. Ал Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коому тарабынан бардыгы үчүн коопсуз канат алышында уюштурулган. Ага эң алгачкылардан болуп кала жетекчилери катышып, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүштү. Адистердин айтымында жылдан жылга адам өмүрүн сактоодо канга болгон муктаждык 20% жогору өсүп барууда. Даярдалган кан эң алгачкылардан болуп ар түрдүү кырсыктарга кабылган жарандарга, операция учурунда жана кош бойлуу аялдардын төрөт мезгилинде көп керектелет. Акыркы мезгилдерде областык кан борбору донорлор менен ар түрдүү шарттарда иш алып барууда техника жаатында кыйынчылыктар жаралып келет. Анда эл аралык тажрыйбаларды колдонулуп, керектүү шаймандар менен жабдылган атайын автоунаа жок. Бул боюнча тийиштүү жактарга кайрылганы менен азырынча жыйынтык чыга элек. Бул сыяктуу акцияларга катышкан каалоочулар өздөрүнүн кан өлчөмүн билүү менен гана чектелбей, кабылган башка ооруларын да аныктаганга мүмкүнчүлүк жаралат. Эске салсак, өткөн жылы областык кан борбору 3000 литр кан чогулткан. Жалал Абад областында жалпы 4817 ыктыярдуу донорлор болсо, алардын 10% гана акысыз. Дайымкы кан тапшыруучулардын 200дөн ашууну ардактуу донорлор болуп эсептелет. Бул донор болуу деген өтө эң жакшы нерсе. Бул өзүнүн организмине мына азыркы оорулар, инфаркт, инсульт, артеросклероз, подагра, псориаз, мына тери ооруларын дагы алдын алат да. Донор болгон киши орто жол менен 5 жылга көп жашап, жана 20 эсе аз ооруйт, 20% аз ооруйт. Инфаркт, инсульт, артериальное давление менен деген бул дүйнөлүк рандомизированный исследованиялар бар. Швейцариянын, Даниянын исследованиялары бар. 1 миллиондон ашык адамды ошол донордо текшерилген. Жалал Абад шаарында татар башкыр элинин Сабантуй майрамы белгиленди. Ага шаардагы жана жакынкы райондордо жашаган татар башкыр улутунун өкүлдөрү келишкен. Областык Барпы театрынын алдындагы аянтчада өткөн майрамдык салтанатка Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев катышып, татар элинин эзелки элдик майрамы менен куттуктады. Мындан тышкары бул сыяктуу иш-чаралар улуттар аралык достукту бекемдөөгө чоң өбөлгө болоорун билдирди. Самалык аталган элдин улуттук оюндары жана ыр бийлери менен коштолуп, конок катары келген Татарстан эл артисти Фердинанд Фатхи көрүүчүлөргө өнөрүн тартуулады. Эске салсак, Сабантуй татар элинин тээ байыртан келаткан майрамы катары жазгы талаа жумуштарды аякташы менен белгиленип келген. Майрам жөрөлгөсү боюнча атуулар чогулуп, айдап сепкен эгиндин түшүндү, берекелүү болушун тилеп, талаа жумуштарын жакшы аяктап алышкандыгына каанет кыла, ыр күлкү жана улуттук оюн зооктор менен алек болушкан. Учурда Жалал Абадда 1500дөн ашуун татар улутундагылар жашайт. Biz чакырамыз бардык конокторуну, шаарда жашаган, шаарга келген, и не только шаар, областын, Кочкаратадан, Майлису, Көкжаңгактан, Сузактан, Базаркургандан коноктор келет. Бул биздин майрамга. Ар жылы июнь айында ашы майрам өтөт дүйнөдө, полностью дүйнөдө. Жалал Абад шаарында кризистик борбор ачылат. Калаадагы номер 7 мектептин имаратынын бир бөлүгү учурда оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кризистик борборго даярдалууда. Борбор жергиликтүү бийликтин демилгеси аракетинин негизинде Түштүк Кореянын Good Neighbors уюмунун жакшы кошуналар коомдук бирикмесинин колдоосу менен түптөлүүдө. Кризистик борбордо зордук зомбулукка кабылган, жапа чеккен аялдарга, жаш балдарга жардам көрсөтүлөт. Атайын юрист, психологдор иш алып барышат. Кызматкерлердин айлык маянасы жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Бул аркылуу зордук зомбулуктун алдын алуу, жабыркагандарга юридикалык, психологиялык жактан көмөк берүү максатталган. Кризистик борбор сентябрь айынан ишке берилмекчи. 7 мектептин имаратында 2 бөлмөсүн алып, бүгүнкү күндө толук кандуу ремонттору жүргүзүлөт. Андан сырткары ичинде заманбап эмеректер менен жабдууланат, жана орт техникалар менен жабдууланат. Бул кризис центрдин эң негизги максаты бул биздин Жалал Абад шаарыбыздагы зордук зомбулукка жабыр тарткан жана жашоо шарты оор үй бүлөлөргө юридикалык, психологиялык жана социалдык кызмат көрсөтүү болуп эсептелинет. Жалал Абад шаарындагы 200 бала лагерде акысыз эс алат. Сузак районуна караштуу Каралма аймагында жайгашкан Жалал Абад шаарынын карамагындагы Алтын балалык лагери жакынкы күндөрү иштеп баштайт. Учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, балдардын эс алуусуна даярдык көрүлүүдө. Бул жылы 400 баланы кабыл алуу күтүлүп, 4 бөлүк менен эс алдыруу пландалууда. Ар бир бөлүктө 100дөн бала эс алат. Калаадагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, юн коогалаңынан жабыркагандардын, чернобыльчылардын, шаардагы мектеп мугалимдеринин балдары, ата-энесинен ажыраган жетим балдар акысыз эс алышат. Андан тышкары каалоочулар лагерге жолдомо сатып алып эс алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Bir потокто 100 бала сыйымдуулугу бар. Ошондо биз 4 потокко пландаштырып жатабыз. Бүгүнкү күндө ал жердеги балдарга жергиликтүү бюджеттин эсебинен 752 миң сом каралган. Ал 200 балага бул 2 поток кабыл алабыз. Ал 200 балага биз Жалал Абад шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн, жарым жетим жана ата энесинен айрылып калган балдарыбызды кабыл алабыз. Ошондой эле Чернобыль, Афганча балдарыбыздын жана ошондой эле үйүн кол алаңынан жабыркап жаткан үй бүлөлөрдүн балдарын эс алдырабыз. Бүгүн Жалал Абад шаарынын жетекчилери ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Юкия Макуа менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушууда каладагы ар түрдүү социалдык маселелер, жетишкен ийгиликтер жана алдыдагы пландар боюнча маалыматтар берилди. Мындан сырткары тараптар өз ара кызматташуу, каладагы ЮНИСЕФ тарабынан аткарылып жаткан долбоорлор тууралуу талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө шаардын социалдык маселелери боюнча вице-мэри Руслан Алтымышев жумушсуздук, миграция агымынын кесепеттеринен үй бүлөлөрдөгү зордук зомбулукка кабылган жарандарга жардам көрсөтүү максатында калаада атайын кризистик борбор ачылып жаткандыгы жөнүндө маалымат берди. Буга чейин шаарда ата-энеси сырткы жана ички миграцияда жүргөн балдар боюнча маалыматтар аныкталганын, алардын жашоо шарты жана абалы менен таанышып, байма-бай иш-аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгын айтты. Мындан тышкары келген коноктор Жалал Абад шаарындагы бала бакча жана мектептердеги балдардын коопсуздугун камсыз кылуудагы көрүлүп жаткан аракеттерди колдоого аларын айтып, алдыда калктын социалдык жагдайларын жакшыртуу багытында кызматташууну күчөтүү керектигин кошумчалашты. Бул жолугушуунун жыйынтыгында көптөгөн социалдык маселелер боюнча маселелерди талкууладык. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө жардам берилип аткан алар тараптан жардамдары жана биз жактан демилгелердин үстүндө көп маселелерди талкууладык. Алардын эң негизгилерин айта кетсем, бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад шаарыбызда көп тилдүү билим берүү тармагындагы мугалимдерге көрсөтүп жаткан жардамдар боюнча да талкууланды. Жалал Абад шаарында үй чарба китепчесин толтуруу башталды. Шаар тургундары тууралуу маалымат камтылган китепче 2019 аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашууда. Ал аймактык башкармалыктардын кызматкерлери тарабынан толтурулуп, анда үй бүлө мүчөлөрүнүн өздүк маалыматтары тиркелет. Аны менен бирге үй бүлөнүн жалпы мүлктөрү, мал чарбачылыгы тууралуу да китепчеге жазылат. Шаарда убактылуу батирде тургандар да катталат. Китепче толтурулган соң электрондук базага киргизилет. Бул аркылуу коммуналдык төлөмдөрдү төлөөдө жаралган маселелер жоюлат. Андан тышкары шаардын аймагына каттоого турууда, ар түрдүү социалдык жардамдарды алууда жеңилдик болуп, документ иштерин бүтүрүүдө убакыт үнөмдөлөт. Үй чарба китепчеси толтурулган соң шаардын туруктуу жашоочулары аныкталып, алардын материалдык абалы боюнча маалымат такталат. Бул демилге ишке ашкан соң түндүк электрондук системасына кошулууга мүмкүнчүлүк жаралат. Санариптештирилген системада ар кандай мамлекеттик органдын эшигин каккылап, справка же башка маалымат алуу үчүн элдин кыйналганы токтойт. Керектүү маалыматты мамлекеттик кызматкер өзү таба турган болот. Бул жашоонун бардык тармактарына тиешелүү. Анын ичинде адамдын соттолбогондугу тууралуу справка алуу, пенсияга чыгуу, балага сүйүнчү алуу, жөлөк пул алуу, паспорт, айдоочулук күбөлүк, жарандык актыларды алуу, транспорт каражаттарын каттоодо электрондук форматка которулат. Ошол эле программа бүткөндөн кийин эмнеси дагы оңой болот экен. Бул жерде тактаманы, мисалы, издеген адамды ушул жерден издеп тапса болот, фамилиясын карап туруп эле жазат дагы. И ошол тактама толук чыгып калат. Тактамада кийим, үй күндүк курамында кийим бар, ошол үй чарбасында эмне бар, кыймылсыз мүлк эмне кирет, ошонун баары бир тактама маалымат болуп чыгып калат экен да. Андан сырткары да жакшы бир жери бул бизге өзүңөр билесиңер, толук эле шаарда ошол аймактык башкаруулар тарабынан иш жүргүзүлөт. Ошол эле коммуналдык төлөмдөр, ошол эле баягы мектеп жашындагы балдарды каттоого алуу, ошол эле баягы үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы каттоолор, ошонун баардыгы ушул программа аркылуу жеңилдетилген болот да. Жалал Абад шаарында борбордон келген 20 дарыгер оорулууларга акысыз кеңеш берүүдө. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жетекчилигинин демилгеси менен борбор каладагы улуттук госпиталдын профессорлорунун катышуусунда бейтаптарга акысыз диагностикалык кызмат көрсөтүшүүдө. Бул боюнча аталган оорукананын жетекчиси Кумарбек Ботокараев билдирди. Анын айтымында келген дарыгерлер басымдуу эркек кишилер кабылган бир канча оорулар боюнча кабылдоо жүргүзүп, кеңеш берүү иштерин алып барышууда. Биздин Жалал Абад областында биринчи жолу өтүп атат. Мунун мааниси чоң. Кече профессор, президент ассоциации урологов, доктор, медицинанын доктору профессор Акылбек Чолпон-Чусубаев өзү келип, бул жерде 4 ооруга мастер-класс операция жасап, ийгиликтүү бардыгы бүгүнкү күнгө акыбалдары жакшы, реанимациядан уже чыгышты. Мунун мааниси чоң. Барганга тыйыны жетпеген, бара албай жүргөн оорулар
келип ушул жерде өзүнүн профессордун колунан оорусуна шифа таап атышат. Мындан тышкары каладагы областтык ооруканасында өтүп жаткан 3 күндүк иш-чаралардын алкагында Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын буйругунун негизинде Ош, Баткен жана Нарын областтарынан келген 150 дарыгер урологдордун катышуусунда тажрыйба алмашуу конференциясы өткөрүлдү. Алардын арасында чет мамлекеттерде иш алып барып жүргөн адистер да бар. Учурда Борбор калаадан жалпы 20 илимий адистер келген. Келишүүбүздүн максатыбыз мына биринчиден илимий конференцияны өткөрдүк. Көп жанагы жаңы эмне дүйнө жүзүндө болуп аткан кандай жаңы методдор, дарылоо жагынан, операциялык ыкмасы жагынан жаңы методдорду көрүп, кечээ аябай талкуу болду. Ушул жактагы Южный регион урологдору менен да. Өзү негизи МИЦти карасак, медико информационный центр деп коет да. Жылдан жылга ушу урологический оорулар көбөйүп келатат. Өзү негизинде карасак, эң биринчи местеде сердечно-сосудистый заболевание деп коет да. Андан кийин бронхоалгочный, 3-чү орунда урологический болезнь мочеполовой системы деп коет. Эске салсак, бул аралыкта медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Усубаев 4 оорулуунун дартын аныктап, ийгиликтүү операция жасады. Бул аракеттердин алкагында оорулууларга ар тараптуу жеңилдиктер жаралууда. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев бүгүн жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүн кабыл алды. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрдү Жалал Абад шаардык бийлиги сыйлады. Кыргызстан боюнча алдыңкы көрсөткүчкө жетишкен 6 окуучуга шаардык мэриянын ардак грамотасы жана акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле аларга билим берген мугалимдерге алкоо айтылып, ата-энелерине ыраазычылык каты кайрылды. Кала башчысы бүтүрүүчүлөргө ак жол калып, келечекте өлкө керегине жараган инсандардан болушуна тилектештигин билдирди. Белгилеп кетсек, жалпы республикалык тестирлөөдөн Жалал Абад шаарынын Курманбек Баатыр лицейинин бүтүрүүчүсү эң жогорку 238 балл алса, дагы 2 окуучу алдыңкы ондукка кирди. Бул жылы шаардагы бүтүрүүчүлөр өлкө боюнча мыкты натыйжаны көрсөттү. Негизинен тестке киргенде чынында жакшы балл күтүп аткам. Алтын сертификат чынында күтүп аткам. Бирок Кыргызстанда биринчи болуш деген күткөн эмесмин чындыгында. Ал күтүүсүздөн болду, абдан кубандым чынында. Бизди колдоп аткандары бизге мындан аркыга да мотивация берет. Ошо менен өзү мэр айткандай, муну менен токтолуп калбастан кийинки окуу жайда болобу, кийин бир кесиптин ээси болгондон кийин мыкты адис болобу, мекенибизге салым кошуу дегендей чоң нерселерге чынында аябай чоң мотивация болот. Даярдан баштагандан өзүмө план койдум. Ушул айда, мисалы, бир айдын ичинде Секомдун китептерин, математика китебин бүтүрдүм биринчи жылдын башында эле. Андан кийинки айга дагы ушул китепти бүтүрөм деп, ушинтип бардык нерсени план менен иштедим. Өзүм күткөн ошо 230 балга жетсем, 230 алсам деп өзүм каалагам. Ошо балга жеттим. Алтын сертификат ээси болушту аябай өзүм каалаган болчумун. Бул ийгиликке жеткенимен абдан кубанычтамын жана эжекелерим бардык лицейиме чоң рахмат айтам. Былтыркы окуу жылына салыштырмалуу көрсөткүч абдан жогору. Биз абдан сүйүнүп отурабыз. Негизинен бул жыйынтык көптөгөн эмгекти талап кылды. Окуучуларыбыз дагы абдан аракет жасап ушул ийгиликтерге жетиштик. Негизинен мындай жетишкендиктерге биз быйылкы эле окуу жылында баштабайбыз. Буларга жалпы республикалык тестке биз 10-класстан баштап даярдайбыз. Мына ушул 2 жылдык жыйынтыктын негизинде ушундай көрсөткүч болуп атат. Бул жалпы эле Жалал Абад шаарынын лицейибиздин сыймыгы деп эсептейбиз. Биз негизинен күткөн эмеспиз. Мына бүгүн дагы ушул мэрдин кабыл алуусунда болуп куттуктаган үчүн абдан сүйүнүп отурабыз, сыймыктанып отурабыз. Окуучуларыбыз дагы сүйүнгөнүн жашыра алган жок. Сыймыгыбызды, сүйүнүчүбүздү бөлүшкөнүнө ыраазыбыз, жергиликтүү бийликтерге дагы ыраазычылык билдирем.